Башкы калыс Денис Шалаев тышкырдагы Токтой элек Алай командасынан Нурлан Сарыкбаевдин соккусу дарбазага карай багыттады. Топту контролдо Алай командасында учурда жүрүп жаткан кезде Сахиповдон алыска сокку Акрам Умаров, Юсуповдо мүмкүнчүлүк бар. Сталбековдун киргизип берүүсү. Сталбеков чабуулга. Экинчи катка керемет. Орун алган Коптовал. Сол бут менен сокку аткарат. Жаман эмес. Бөлүгүнө кайтып келген. Буштан көтөрүп Жабах Сахипов тарабынан аткарылууда экинчи катка көтөрүп берүү. Баш менен сокку жана гол! 22 номурдагы Келдибек Талантбек уулу Алай командасы. Сарыкбаев атандаштарын жазгырып алып сол бут менен соккусун аткарат. Акрамжан Умаров өзү тотууда. Экинчи кабатта Манас Кариповдон керемет калтырып берүү. Сталбековдон тезинен сокку аткарылган. Бөлүк менен Лёпа айпадын ичинде сокку жолдоо мүмкүнчүлүгү бар. Бирок жакынкы бурч өтө кыска болгондугу үчүн Азамат Ахмедовдун дарбаза торуна голун жарата алган жок. Адлет Каныбековдун узатуусу. Экинчи бөлүктөн сокку жана гол! Кариповдон айпадын ичине киргизип берүүсү Владислав Прилёпа. Узаты Владислав Прилёпада түшкөн. Коргоочу кулап калган эле Прилёпадан сокку жана гол!